Саламатсыздарбы, урматтуу теле-көрүүчүлөр, Говорит ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен мен Ырыскан Эрматова жана биздин Кыргызстандын 7 облусунан келген мыкты кыйын айымдар. Ошолордун катарында Жалал Абад Ош облусунан келген Кеңешбек кызы Кызжыбек, кесиби боюнча Ошмо университетинин эл аралык медицина факультетинин мугалими, жана биздин Ысык Көл облусунун Ак Суу районунан келген Жусупова Айжан эжекебиз, кесиби боюнча мугалим жана ошондой эле жарандык активист. Жана Чүй облусунун Бишкек шаарынан келген Нургүл Бишеева эжекебиз. Бул кайсыл Бактылуу үй-бүлө ийгиликтүү айыл аймакта аттуу долбоор ишке ашырылып жатат. Азыр Теңдик нуру программасынын алкагында ошол жерде көзөмөлдөөчү болобуз. Көзөмөлдөөчү адис. Бул эфирден мурда биз бардыгыбыз Кыргызстандан келген, 7 облусунан келген айымдар Кыргызстандагы аялдардын саясий лидерлик сапаттарын калыптандыруу тренингде катыштык жана бул жерден биздин темабыз келип чыккан, бала болуп калган тагдырлар. Жана ошол теманын алкагында биз бүгүн сүйлөшүүнү чечтик. Кандай ойлойсуз, бул кайсыл эмнеден келип жатат бизге бул көйгөй? Бул көйгөй негизи азыркы күндө абдан актуалдуу деп эсептейм. Анткени чынында эле мен азыр ушул Теңдик нуру программасында иштеп атканыма байланыштуу абдан көп тагдырлар менен таанышып жатам да. Көбүн эсе ушул кыздардын жана аялдардын ошолорго карата болгон зомбулук темасы. Бул абдан маанилүү. Эрте эле никеге туруп кетип кыздар, эрте дегеним бул баягы 18 жашка чыга элек бала бойдон эрте никеге туруп, эмне үчүн ушу эрте никеге туруу деген маселеси ушунчалык көйгөй да. Көптөрү ушу эрте жашка, 18 жашка чыга элек жатып эле күйөөгө тийип, андан кийин бат эле кайра балалуу болуп, өзү чоңой элек жатып элечи. Балалуу болуп, андын артынан дагы балалуу болуп, анын артынан дагы балалуу болуп, көп балалуу эне 25ке чыга элек жатып, 6-7 баланын энеси болгон аялдар аябай көп экен биздечи. Өзгөчө биз азыр мына Чүй областында иштеп атабыз. Чүй областында Мирный, Виноградный деген айылдар бар. Ошол жакта дагы баягы элдер менен сүйлөшүп, кыздар менен сүйлөшкөндө ушунчалык алардын жашоосун көрүп алып аябай мындай эме болосуң да, кандай десем, ушунчалык ичиңден капаланып, кейип ошолордун тагдырын көрүпчү. Бала бойдон эле ушунчалык көп балалуу эне болуп калганда. Мен ойлойм, биздин южный региондо деле бул проблема аябай курч өрчүгөн, а? Мен айлана чөйрөмдө дагы ушундай жаш болуп туруп, балдары көп болгон, балалуу көп болгон бул негизи көйгөй деп ойлобойбуз, бирок балалуу болгон жакшы, биздин популяциябызды көбөйтүп. Бирок дегенде баланын мындай жашоо сапатын ойлонбой эле алдын ала кантип мен бул балама тамак берем. Бул тамак бул эң элементарный болуп эсептелип атпайбы? Кантип бул окутам, кантип башка элге тең кылам мен, ошондой сапаттуу жашай алабы балам деп туруп ойлоно албай атат да. Ойлоно албаган бул жаштыгы болду. Жаш эле турмушка чыгып, бул менин оюмда, жаш эле турмушка чыккандыгынын себеби бул өзү деле кээ бирде жаштык кылып каалап тирип, ошондо ата энеси дагы жок дей албай калабы, көңүлүн карап калабы кызынчы, ошо кээ бирде сүйүү деген болот. Кээ бирде болсо жакырчылыктан, көбүнчө эле жоктуктан эле балам кантпаган болсом, жигити болсо турмушка чыга берсин да деп. Ошондой. Кээ бирки ата энелер болсо категорично эле сен турмушка чыгасың, мен сүйлөшүп койгонмун, кимге чыгат экенинди, кантип жашайт экенинди эле муну алдын ала өзүнүн кыздын, ошо аялдын келечектеги катнашы жок эле атасы алдын ала, көбүнчө атасы, эми атасы деп туруп мен өз бардык аталарды кошпой койбойн. Аталар чечип коет экен да, бизде Кыргызда бар эмеспи? Атанын сөзү сөз депчи. Ата айткан ата болот деп. Ошондой эле туура. Бирок кээ бирки жерлерде мындай гармонично, компромисстерге келсе боло турган нерселерде дагы өзүнүкүн бербей калышат да.
Ажен эже сиздечи Ысык Көл облусунда бул көйгөй кандай жатат? Мен өзүм башта айтып кетпедимби, мугалиммин депчи. Мугалим болуп мектепте иштегендигиме байланыштуу ушул именно ушул проблема көйгөйдүн үстүндө да биз иштейбиз. Дайыма окуучуларга дайыма алгылыктуу иштерди жүргүзөбүз байма-байчы, атайын кесепетте эмне болот депчи. Биздин мектепте именно айта кетсем ушул эрте турмуш куруп кеткен жок, бирок 9 классты бүтүп жанагы колледждерге тапшырып барго ошондойлор 10 бүткөн убагында эле уже получается 17 жашында эле болот да, ошондой турмушка чыгып кеткендер бар. Эми мен шаарда өзүнчө мектепте окубасам да окуйм да депчи. Ошол сыяктуу эмелер, көйгөйлөр бар. Бирок муну кантип алдын алса болот? Кыздарга ошол үйрөтүш керек да. Мектептен жана айтып атпайбызбы, эме кылып атабыз деп, ошол ата-энелер дагы жардам бериш керек. Бардык жерден балким дагы бир башкача эме менен, башкача мисалы үчүн биз азыр мына ушундай көрсөтүү даярдап атпайбызбы? Ушул көрсөтүү сыяктуу бир коомго аябай жайылтышыбыз керек да ушул нерсеничи. Жалгыз эле кыздарды окутпаштан ата-энелерди үйрөтүш керек. Мен айтканымдын себеби бул болуп атат. Кээ бир ата-энелер азыр билесиңер, эме дин аябай жайылып атпайбы? Ар кандай диндин ар кандай бөлүктөрү бар. Анан 18 жашка чыкканда же болбосо бардык нерсени эрте болгон жакшы дейт. Мен деле динди эме кылам, колдойм, бирок туура колдойм да. Мисалы үчүн ошол кыз каалайбы, каалабайбы, эрте эле турмушка берип салышат да. Бардык нерсени эрте болгону жакшы депчи. Кыз ошону каалайбы, каалабайбы, ал таанышпы, тааныш эмеспи, жашап кетеби, жашап кете албайбы, кызым даярбы ошол турмушка деп ата-энелер ойлонбой туруп, ким кыз жибек айткандай ошо кошуп эме берип салышкан учурлар аябай көп да. Ушул маселе дагы чын эле аябай капаландырат. Ушул азыр биз көрүп атпайбызбы? Жашы жете элек кыздардын бойго бүтүп калуусу. Алар даже турмушка чыга элек туруп бойго бүтүп калып аткан кыздардын угуп атабыз да. Ошол маселе кандай, неден келип чыгып атат деп ойлойсуз? Мисалы үчүн мен ойлойм, бул баягы ата-эне менен сиз айткандай баланын ортодо ачык айкын сүйлөшпөсү. Бул деле биздин чоң көйгөй да. Мисалы үчүн кесип тандоодо деле биздин жаштар өзү каалаган эмес, көбүнчө үй бүлөсүнүн маселе немеси менен, сунушу менен кесип тандап атат да. Ошону деле биз айтсак болобу? Эмне үчүн ошондой болуп атат деп ойлойсуз да? Мисалы үчүн баягы мамиле тууралуу сөз болуп атпайбы азыр бул жерде? Эмне үчүн апасы менен кызынын ортосунда, эгерде конкреттүү түрдө сүйлөшсөк да, апасы менен кызынын ортосундагы мамиле эмне үчүн ушунчалык баягы ачык сүйлөшө албайбыз? Эмне тоскоол болот ошо бизгечи? Мисалы үчүн барып эле апа, мен деген азыр мындай күйөөгө тийим келген жок, мен деген мына окугум келип атат, мен келечегим мындай болушун каалайт элем, мен деген бул жөнүндө кыялданат элем деп, эмне үчүн ошону мындай спокойно айта албайт кыз апасына? Ушул баягы менин баягы бир оюм бар да, биз сиздерди да окугум келип атат ба? Эмне үчүн ушундай нерсе бар бизде мамиле тууралуу эгер айтсак? Менин оюмча, азыр көбүнчө эле ата-эне эмес, көбүнчө туугандары, энеси, чоң аталары чоңойтуп атпайбы жаш балдардычы? Чоңойтуп аткан үчүн кичинекейинде бул санап көрсөк где-то 4-5 жыл кичинекейиндеги возрастта эме болуп калат да, бирге жашабай калышат. Мындай калыптанып баштаганда кызды апасы менен сүйлөшүп, мындай мээримдик пайда болгон моменттердечи, ошол моменттерди биз өткөзүп бердик. Анан 6-7, 8 класс болгондо апасы келди. Анан кийин эле келип өзүнүн сөзүн өткөрө алыш да кыйын да. Сөзүн өтө берет, айтканын кыласың, конечно, физически. Бирок менталдык сиз айткандай ортодогу жылуулук кайра калыптаныш кыйын го деймчи. Мен айтсам түшүнө эле, мурун өзү чечип жүргөн кыз бала. Анан кийин көбүнчө мындай ата-энеге болгон мындай чувство долга деп коет го орустарда. Ошо чувство долга өтө күчтүү болгон үчүн ата-эне мени ушунча чоңойтту. Мен айтканын кылышым керек, кылбасам уят болот. Ошондой көбүнчө бизде ошо уят деп ойлойм да. Менин оюмча ушул маселеге кыз жибек айтып атканга дагы мен да кошулам. Ал дагы бир медалдын бир жагы дегендей, бир себеби да. Дагы да бир себеби кайра эле ушул барып эрте турмуш курууга да. Балким ошол кыздын апасы 18 жашында эле турмушка чыккан.
балким кээ бирөөнүкү 17 же 20 жашында, бирок ошол өзү жетиштүү билим алган эмес. Билим дегенде эмне? Ошо балдарды кантип тарбиялоо, бала төрөйт десе эле баланы төрөп эле анан тиги тамак берип, кийим алып берип чоңойтуп коюу эмес, ошолорду психологически кандай болуш керек, эмне деген сыяктуу ошолорду тарбиялаганды билбеген ата-энеден балким ошол болот, ушул келип чыгат деген сыяктуу оюм. Ар бир балага өзгөчө подход жасоо керек деген ойдо. Азыркы карап турсаңар, мисалы үчүн кенеде 3 жаштагы кыз уже бүт баарын айтат, оюн айтып бере алат, эч нерседен тартынбайт. Анан кээ бир эле учурда көп балалуу үй бүлөдө, мисалы үчүн турмушу оор, жанагындай аз камсыз эми үй бүлөлүк көйбөйлөр аябай көп болгон эмедеги үй бүлөдөгү бала менен ушундай жакшы көңүл бурулуп тарбияланган баланы салыштырсак кандай болот? Айырмасы жок. Айырмасы ошондон эле көрүнүп атпайбы? Ошол сыяктуу, ошонун дагы мындай жыйынтыгы деп айта алам да менчи. Сиздин оюңузду Биз, менин оюмча, мындай баягы кандай ойлойсуздар, биздин негизи коомдо баягы калыптанып калган, адатка айланып калган коомдук ченемдер бар да. Мисалы үчүн баягы ким аны баягы ойлоп тапкан, билбесем, баягы элдер эле ойлоп тапса керек, көздөр элечи, баягы мындай кыз деген барар жери күйөө, мисалы үчүн. Эми барар жери күйөөгө тийсин, бирок ал деле каалоосу менен тийиш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн эгерде ал эч кимди жакшы көрбөсө, мындай сезимдер болбосо, анан аны баягы ойбоюна койбой эле сен деген күйөөгө тийишиң керек деп эле күйөөгө берип койгон дагы туура эмес деп ойлойм менчи. Бул да бир коомдук ченем го деп ойлоп атам да. Эл эмне дейт деген да. Мисалы үчүн кыз деген күйөөгө тийбей калса, ал карадал болуп калат деген дагы сөз бар. Карадал болуп, анан күйөөгө тийбесе, бала төрөбөй калса, ал деген бир баягы коомчулукта бир эмедей көрүнөт да, жанагы кандай десем, бир какой-то страшный адамдай көрүнөт да, мындай. Ал деген күйөөгө тийбей калды, бүттү бул деген адам эмес дегенге чейин барышат да. Мисалы үчүн анын тезинен күйөөгө берип, тезинен баягы жайгаштырып, тезинен балалуу кылып, ал ошого даярбы, даяр эмеспи, эмнени каалап атат дейт ошол кыз. Эмне жөнүндө кыялданып атат, эмне жөн, ошону мындай ойлонбой эле, баягы ойбоюна койбой, кой, давай күйөөгө тийиш керек, бул мынчага чыкты, күйөөгө тий депчи. Андан дагы кооптуу нерсе баягы эртеникеге туруу болуп атат да. 18 жашка чыга элек кызды деле кокуй бузулуп кетет бул азыр чыкпаса деген баягы ойлор бар да. Дагы баягы коомдук ченемдер баягы бизге мындай норма болуп калган да, ушул норма. Биз ошону баягы сиңирип алганбыз да өзүбүзгөчү. Анан кыздар, кыз деген ушундай болуш керек деп эле баягы өзүбүз ишенип, коомчулуктун агымы менен эле баягы макул деп эле күйөөгө тийин, макул. Эми атам эмне дейт, атам кокуй урушат, апам эмне дейт, апама айтсам, апам болсо айтат, ай кызым, атаң күйөөгө тийсин деп атат сени. Каякта оку, сен эмне тиги дипломду алып бир эме кыйратмак белең. Күйөөгө тиесиң, бала төрөйсүң, сен деле үйдө отурасың, сага дипломдун эмне кереги бар деген дагы сөздөр болушу мүмкүн. Бул мен баардык эле үй бүлөлөр тууралуу айткан жокмун. Бирок ошондой үй бүлөлөр дагы бизде бар да, Кыргызстандачы. Өзүм баягы иштеп атканыма байланыштуу мен ошондой үй бүлөлөр менен көрүшүп, сүйлөшүп, бирок мындай сүйлөшүп келгенде кыздар мисалы үчүн, ооба мен да окуйт болчумун, мен милиционер болгум келет мисалы үчүн деген баягы кыялдарын угасың да. Анан эмне себептен эле ушул нормалар ушунчалык бизге кадимкидей баягы эме берет да, таасир берет да, бизге эреже болуп калган. Кыз болгондон кийин демек сөзсүз биз деген ошо үйдө калып, үйдүн тиричилигин жасап 100% өзүбүзгө алып алганбыз да. Ошо мен ойлойм, азыркы жаш кыздар аң сезими жете элек туруп ошол чечим кабыл алганга жетишерлүү деңгээлде өспөй туруп, жаш кыздарды көрүп атабыз, баягы жигит кыз болуп жүрүп, өзүнүн каалоосу менен турмушка чыккан кыздарчы. Ошорда мен ойлойм, бул ошо аң сезими керектүү даражага көтөрүлбөй туруп кадам жасап атат да. Бирок ошону деле ата-энелер туура жолго салып, мугалимдер туура жолго салып, коомчулук туура жолго салганга аракет кылыш керек. Бирок ошондой эле сиз айткандай бизде коомчулуктун немесине, көз карашына это норма болуп калды да. Бул абдан жан кетип. Мен өзүмдүн опытыман келип айтсам болот. Мен эрте турмушка чыккам. Азыр 3 балам бар, бирок
Мени көрүп көбү пример катары айтып атат, жетишип жатат бул деле, вот молодец, сүйүнөм, сыймыктанам, бирок ушул деңгээлге жетиш деле өтө кыйын да. Бул кандай деген кыйынчылыктарды басып өтүш керек, кандай чыдамкай болуш керек, психологиялык кандай эзилүүр болот, ошону да биз осознанно билишибиз керек. Ошон үчүн мен жаштарга кандай кеңеш бере алат элеңиз сиз? Ошол үй бүлө курууну пландоо кандай? Кеңештен да мурун биз айыл жергебизде болгон ситуацияларды айтайын деп, бир сире айтып кетейин деп, мен өзүм Нокот районунан болом да. Анан бизде өзүңүздөр билгендей эле Ош жакта өзбек туугандар бар. Анан ошолордо 9-класс, 8-класс болгондо эле уже болуп коюшат да, болуп коюшат. Сенин күйөөң ушул болот деп. Анан кийин сенин күйөөң ушул болот. Анан алдын ала эле алар кыз болот, турмушка чыгам ушул. Алар жаш кыздар, секелек кыз, каалоолор көп, алар деле мындай күйүп жанып турушат. Анан ал бала менен эле сүйлөшпөй, арасында башка бала менен сүйлөшпөй, классташтары менен жолугат. Сүйлөшүш эмес, именно обязательно эле. Жолугуулар болуп калат. Анан кийин баягы болуп койгон баласы дагы ичинде өрт болот. Анан бул бала менен сүйлөшүп жүрөт, мындай бала менен сүйлөшүп жүрөт деген дагы түшүнбөстүк. Кызды дагы ошондой түшүнбөстүктө ким ортодо азап чегет? Кыз бала. Баягы бала барып кыздын ата-энесине айтат. Дагы ошондой кыздын репутация деп коет, репутациясы өтө маанилүү, бирок ошол моментте эле ата-энеси репутациясын ойлобой, эрте эле болуп коюп, 11-ди бүткөн күнү бир 10 күндөн кийин турмушка чыгышат да. Бул кыз эмнени каалады эле? Эмнени кыз уже ушул жерде сиз айткандай да аң сезим да. Кыз уже аң сезими жок болуп калат да, каалаган нерсесин дагы билбей калат ошол жерде. Мен оюм көбүнчө ошондой болот деп мен көрүп жүрөм да. Тандоо укугу жок болуп калат, мисалы үчүнчү. Укугу тепселенгенин кыздар да түшүнбөйт дагычы. Анан 18-17 жашта 11-классты бүтөбү, 17 жашта турмушка чыгат, 17 жаштан кийин 18 жашка чыкканда билет ошто турмуш боюнда бар экенин. 18 жашында төрөшөт. 18-нде өзү кичинекей бала болуп туруп, ол баланы кантип чоңойтот? Мен опытымда дагы бар болчу ошто 18ге чыга эле кыз боюнда болгонун көрдүм да, менчи билгенин алдымдачы. Сүйүнүп атат, мен көрүп сүйүнүп атканына сүйүнүп атам. Мен ага дагы кубанычтамын, куттуктайм. Бирок ошол эле моментте эмнеге сүйүнүп атасың депчи, баланы кантип чоңойтосуң? Сапаты, балаң жашоо сапатын ойлонуп атасыңбы деп ичимен ойлондум, бирок көңүлүн ортуп айта албадым да. Ошонучу ушуну ата-энеси колдоп турса депчи, уже бизде норма деп эсептелет да. Бул мен азыр өзбек туугандар деп айтып койгонум капа болуп калышабы деп ойлоп кеттим. Бир кыргыздарда көп деле, кыргыздарда деле ошондой. Айыл жергесинде ошондой. Азыр айыл жергеси эмес, шаарда деле ошолор учурап атат экен. Мени ошол кичине коркутат да. Биздин себеби дегенде биздин балдарыбыз биздин келечегибиз да. Аны кичине мындай аң сезим менен, подход менен, план дегенде Айжан эже айтып кеткендей баягы мындай ата-энелер өзүн даярдаш керек да. Мен балалуу болгонго даярмынбы? Балама мен эмне бере алам? Менде ичимде эмне бар? Билимим, физический данныйларым жетишеби депчи. Бул биздин ментальный здоровьебиз. Балам элементарный эле колума кармаганды билемби депчи. Ойлонбой эле алган бала төрөшүм керек. Мен аялым да, төрөймүн да, ошого барам да мен деп бара бергендер менин кайгылантат чындыгында. Эми балким баягы көпчүлүк мынтип айтар да, кыз деген материнский инстинкт деп коет го. Төрөгөндөн кийин баланы кучактап, сүйүп, ал чын дилинен ошентет. Ооба, ал төрөгөндөн кийинчи. Бирок дегенде биз деген эске алышыбыз керек. Негизи эле закон боюнча 18 жашка чейинки бул бала деп эсептелинет. Баланын аны жөн эле чыккан жок да, баягы отуруп алып эле 18 жаштан кийин биз аны теги чоң деп эсептейли деген сөз эмес да. Бул жерде ден соолугу тууралуу сөз болуп атат, ошол кыздын билим алуусу тууралуу жөнүндө сөз болуп атат. Бала болуп өзүн ошол ден соолугу ошого даярбы? Төрөгөнгө, эми ал төрөйт да, бирок ошондон аркысы эмне болот? Андан арткысы. Анан биринчи баланы төрөгөндөн кийин ал бизде баягы көбүнчө эле пландаштыруу жок деп атпайсызбы? Ошондой сыяктуу эле бир жыл өтпөй эле дагы бир баланы төрөйт мисалы үчүн. Ушундай да улам артынан төрөп кыздын ден соолугу эмне болуп атат? Бизде ошол жерде баягы элдик нормалар деп нормаларды айтсак,
баягы кайнене, кайната, эл журт деген турмушка чыкты. 1 жыл өтө электе 2 айда боюнда болбосо, бул кызда проблема бар. Эмне кылсак? Уже 1 жыл өткөндө уже эмне кылсак? 17 жашар кызды алгансың, сен ал төрө алабы, төрө албайбы, ал жактарын сен караган эмессиң. Кичинекей кыз. Анан кийин даже 1 жыл өтпөй эле ал кызды кайра күнөөлөп, кайра эле ошол кызга нагрузка келет да. Ошондой эле дагы бир сиз айтып атпайсызбы? Кайра эле баягы эле кызда эмне кимде проблема, мисалы үчүн кыз күнөөлүү, келин күнөөлүү деген бизде баягы калыптанып калган тоже бир норма да, бул дагы бирдеме болуп атса эле, мисалы үчүн боюнда бүтпөй атса деле, ошол ким демек бул кызда бир ден соолугунда бир проблема бар. Жетишпестик бар, ооба. Анан эмне үчүн биз ошону баягы башка жагынан карабайбыз да, бул биринчиден эрте болуп калды. Экинчиден бул үй бүлө болгондон кийин, үй бүлө тууралуу сөз болуп аткандан кийин бул жерде келинде дагы, күйөөсүндө дагы баягы эки киши жөнүндө сөз болуш керекпи деп ойлойм да. Баягы коомчулукта бирдеме болсо эле, баягы үйдө бирдеме болуп атса эле, ай ушу келинде бирдеме болуп атат. Келин күнөөлүү, кыз күнөөлүү, ушунун бирдемеси ушу өзү жаман да, ошон үчүн ушундай болуп атат деген сөздөр аябай көп болот да. Ошон үчүн баягы эмне үчүн биз ошол үй бүлөнү эки жактан карай албайбыз? Эмне үчүн жоопкерчиликти келинде эле эмес, кызда эле эмес, ошол үй бүлөдө жашаган эркек тууралуу дагы сөз кыла албайбыз? Эмне үчүн экөө мындай баланс болуп кете албайт? Эмне үчүн ошол аялга көбүрөөк жоопкерчиликти коомчулук берип койгон да? Мындай карасаңчы, эмне болсо эле аял киши күнөөлүү, эмне болсо кыз киши күнөөлүү. Өзү күнөөлүү, өзү ушинтип баягы выскочка деп коет го, өзү мына тийип алдыбы, эми карабайсың тийип алды болуп калат да. Ушундай да. Кичинекейинде эле алып алган, мен жаш кызды алам, ушундай деген ситуациялар буга чейинки болгон нерселер каралбай эле, вот тийип алды, төрөп айтат, карап айтат деген сөздөр кадалып калат экен да кыз балагачы. Анан бирок кичинекейинен бери ошол көрүп келип аткан нерсени аял киши дагы өзүнө уруксат бере берет экен да ошол нерсеничи. Кээ бирки аялдар бар, өзүн кармаган, жаш болсо да тың болуп туруп бардык нерсени кылып кеткендерчи. Мен андай болбойт, мындай болот деп. Анан чоңдорго айтканда эле бизде туура эмес, нормага кирбейт бул нерсечи. Чоңдор өзүнүн укугун коргогон нерсе нормага кирбей калат да. Анан кийин ошондой нерселерди чындыгында жаш кыздардын бала укугу деп кетет да. Бул жердечи 18 жашарга чейинкини айтып атпайбызбы? 18 жашарга чейин балалуу болуп калды депчи. Бул трагедия да. А бизде бул норма. Көп жерге да норма. Анан кийин бул бала, кичинекей баланы чоңойтуп атканда кийинки бала дагы мындай биз оштук айтып коелу, эптеп чоңоюп калат да. Эптеп эле чоңоюлат да. Ошо азыр норма деп айтып атпайбызбы? Норма деген сөздө дагы кыздар ошо чын эле өздөрү келатып үй бүлөдөн көрүп атат, тегерекчи айлана чөйрөсүнөн көрүп атат, ушинтип келатып эле чын эле бул көнүмүш адат экен деп жанагы эрте турмуш курабы, же болбосо окууну бүтпөй эле күйөөгө тийип кетеби, же болбосо жана ушул маселеден ушундай келип келе бере жетиштүү билим, жетиштүү тарбия албагандыктан жанагы ушул маселелер алып келип атат да, жанагы азыркы үй бүлөлүк зордук зомбулук, жана аялдардын корболуусу, анан эрте жаш келиндердин өзүнө өмүр кыюусу дагы азыркы чоң актуалдуу маселе болуп атпайбы? Ошолордун бардыгы ушул нерседен келип чыгат деп мен айта алам да. Эрте турмуш куруудан, балким жетиштүү 18 жашында турмуш курса деле бизде ушундай эсептешет да. 18 жашка чыкты деп ал эрте эмес деп эсептешет, чын эле. Бирок мен үчүн 18 жаш деле эрте. Жаңы эле окууну бүтүп атса, чын эле калыптана элек аң сезимдери, чын эле 21, 22, 23 жашка келип калганда биз чын эле башкача ой жүгүртүп калабыз. 18 жашта башкача ой жүгүртөбүз. Ошол 18 жаштагы башкача ой жүгүртүү менен эле келип алып анан боло берет экен, күйөөсү уруп койсо, чыдап коеюн, эми ушинтип кантип барам, өзүм тийбедим беле деген сыяктуу ушул зордук зомбулукка ошентип чыдап жашай берип анан акыры ушундай эми аянычтуу окуялар менен аяктап атпайбы? Еще ошол эле учурда балдарына дагы эме кылат, же болбосо ажырашып кетип атышат. Мейли мен чыдай, анда кечке чыдап жүрбөй ажырашайын деп, бирок ажырашып алып мен ошончо 3 болот же 2 баласы болот, мейли 2 баласы болгон күндө деле азыр 2 баланы багыш эле оор.
өзү билим жетиштүү билим албаса, жогорку билими жок болсо, күнүнө иштеп жанталашып иштесе дагы бир 300-400 сом табат. Тамак ашынан жашаган жеринен артпайт. Баласына кайра эле баласынан жетиштүү эме бере албайт, тарбия бере албайт, убакыт бөлө албайт, чарчайт. Психологический дагы, физикалык жактан дагы аябай чарчап, анан чын эле кайра өздөрүнүн балдарына ошол эмени бере албай калат да. Балдары жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай калат. Ошол маселе дагы кайра келип чыгат да. Албетте, биз бул маселени карасак, бул жерде аябай мындай чоң масштабтуу көйгөйлөр келип жатат да. Бирок биздин убактыбыз чектелип гана болуп жатат. Ошого биз ушул ситуациялардан чыгуу үчүн эмнелерди биз кеңеш бере алат элек? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, Наркүл эже. Менин оюмча биз азыркы ушул теңдик нуру программасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын көбүнө эсеси ошол аялдарга жана кыздарга болгон зордук зомбулуктун алдын алуу, ошол зомбулукту жоюу максатында иштеп келет да. Анан ушул өткөзүлүп жаткан иш-чаралар чынында эле өзүнүн кандай десем жыйынтыгын берет экен. Биз ошону көрүп атабыз. Мисалы үчүн ушул мен иштеп жаткан бактылуу үй бүлө ийгиликтүү коомчулук долбоорундагы галс методикасы элдерге үйрөтүлүп, ошол элдер ошо коомдо жашаган өзгөчө мен өзүм көргөн билген айылдарды айтайын. Бул Мирная, Виноградная, Нарындагы, Кумдөбө, Каратоо, Кочкор районунда, Атбашы районунда, Талды суу, Атбашы айылдарында биз ушул 6 айылда галс методикасын именно ушул долбоордун алкагында айтып атам. Башка долбоордо дагы берилет, бирок мен билгендерди айтып кетсем, ушул 6 айылда ушул галс методикасы берилген да, элдергечи жайылтылган. Ошондо деген чынында эле ошонун жыйынтыгы берилет экен. Ошол методиканы үйрөнгөндөн кийин элдер кадимкидей өздөрүнүн мындай багы өзүнүн кандай десем кыймыл аракетин да өзгөртпөсө дагы, бирок мамилесин өзгөртүп баштайт экен ошол суроолоргочу. Мисалы үчүн кыздарга эле баарын жүктөп койбой, кызым окуш керек экен, ушунун келечеги кенен болсо, кызым билимдүү болсо, демек бул кийин үй бүлө курууга дагы мындай немеси потенциалы чоң болот деп дагы ишенич алып келет экен да. Үйдө дагы эмне үчүн кыз көбүнчө окубай калып атат? Эмне үчүн? Анткени кызга көбүрөөк жумуш жүктөлгөн да, үй тиричилигичи. Мисалы үчүн эркек балдар чынында эле эми жасашат ооба аларда. Бирок көп нерсе кыздарга басым жасалган да. Кыздар үйдө отуруш керек, кыздар деген жашаш керек дегенче. Ошентип атып эле биз кыздарды багы мындай кандай десем свободный убакыт болбой, эркин убакыты азыраак болуп калып, анан мындай өнүгүүсүнө кичине тоскоол болуп калат экен да. Ошол ата энелер айтып атпады ошо методиканы өткөндөн кийинчи. Кызыма көрсө деген мен көп нерсе эле баягы тиричиликти берип койгон экен. Келгиле бөлүштүрүп, ошол үй тиричилигин бөлүштүрүп эле, сен муну жасап, сен муну жасап, мен муну жасап, кичине баягы кызды мындай бир эле мүмкүнчүлүк өскөнгө, өнүккөнгө депчи. Ошол аң сезимге келет экен. Анан аялдарды дагы көбүнесе жок, ал деген үйдө отуруп эле, бала багып эле, киреше алып келбеш керек. Анткени ал кирешеси бул мындай кандай десем бир кир нерседей кабыл алынган нерселер дагы бар да. Ал алып келген киреше бул мындай киреше эмес катарычы. Ошол аң сезимди дагы өзгөрткөнгө ошол методика жардам берет экен да. Кыз киши деле, аял киши деле иштеп эле, акча таап деле үй бүлөсүн багып кеткенге кошумча болгону бул абдан эле сонун көрүнүш. Өзгөчө азыркы күндө биздин баары кымбат болуп атканда, акча жетпей, эми акча качан эле жетчү эле дегендей. Ошон үчүн кыз деле, эркек деле экөө чогуу үй бүлө болгондон кийин чогуу иш аракет жасаса, чогуу баягы бюджетти карашса, чогуу эле ортодо чечим чыгарса, бул деген вот бактылуу үй бүлөнүн бир көрүнүшү го дейм да. Ошондой аң сезимге келип аткан үй бүлөлөр дагы көп ошол методикадан кийинчи. Ушундай биз интервенцияларды кылсак эгерде, менин оюмча баягы кичине болсо дагы коомчулукта бизде өзгөрүү болот го. Ошол нормалардан чыксак деп баягы тиленем да. Бизге эми баардыгы эле баягы айтышы мүмкүн менталитетке жараша эмес депчи. Биздин менталитеттин жакшы жагы дагы бар. Анан ушундай терс жактары дагы бар. Ошол терс жактары, терс коомдук ченемдерди да биз кайрадан карап чыксак.
кайрадан баалуулуктарыбызды баягы кээ бир баалуулуктарыбызды өзгөрткөнгө кадам жасасак, ошол өзгөргөнгө мындай ачык болсок дегеним да. Ушул кыздар дагы өздөрүнүн мындай укуктарын билип, эми укуктарын билсе деле баягы элдер ойлойт, мына чоюңдап кетти, ээн баш болуп кетти деп элечи. Жок, бул өнүгүүнүн бир эмеси да. Эки жактан эркек дагы кыз дагы экөө тең салымын кошуп, экөө тең чогуу чечим чыгарып, экөө тең үй бүлөгө курууга даяр болсо, бизде менин оюмча бактылуу үй бүлөлөр аябай көп жаралып, анан бактылуу үй бүлөлөр көп болсо, эгерде биздин коомчулугубуз дагы ийгиликтүү болот. Коомчулугубуз дагы мындай өсүгүп, өнүгүп, анан бул деген Кыргызстан жөнүндө сөз болуп атат. Кыргызстаныбыз дагы өнүккөнгө мындай кандай десем чоң бир шарт түзүлөт го дегеним да. Биринчи эле ошол үй бүлөдөн башташыбыз керек го. Үй бүлө деп калдыңар, ошо мен дагы ошо кошулам да. Үйдө мисалы үчүн апаларыбыз кыздар менен сүйлөшүп, сырдашып, оюн айтканга үйрөтсүн десек, апалар ойлойт эле бир отуруп алып, именно кечке сырдашып отурам депчи. Жок, андай эмес. Күнүмдүк турмушта эле кызы менен кызына өз оюн ачык айтканды үйрөтүш керек да. Кантип ал бардык жерден жаңылыктарын сурап, мисалы үчүн ойлорун сурап, сен кандай ойлойсуң, мындай кылсак кандай деп ойлойсуң деген сыяктуу кылып, жөнөкөй майда барат турмуштук эме менен эле сурай берсе эле кыз ошо өзүнүн оюн айтканга үйрөнөт. Эмне сен кантип ойлойсуң ушул боюнча, мисалы үчүн үй бүлөлүк кырдаал болуп калса, биз мындай кылсак кандай болот? Кантчесек болот деген сыяктуу кыздын оюн сурап кой. Анын чечимин кабыл алба, бирок анын кызыңдын же балаңдын оюн сурап кой, бирок чечимди өзүңөр кабыл аласыңар да, ата-эне. Ошол учурда ошондой эме кылып койсо, кыз өзүнүн оюн айтып, мен да айтканымды билет экенмин депчи. Бул үй бүлөлүк жактан. Ошондой эле коомдук жактардан дагы үй бүлөдө балким апасы, атасы жок болсо, апасы башка жакта болсо деле чын эле анда дагы эме болуп атпайбы, көйгөй болуп атпайбы? Балким биз мектептен өтөбүз, мисалы үчүнчү, чогулуштарды өтүп, атайын кыздар үчүн эрте турмуш куруу боюнча, именно ушул боюнча атайын жылда бирден, экиден иш-чараларды өткөрөбүз, жогоркураак деңгээлдечи. Сабактар өтүлөт. Жалгыз эле мектепти карап койбой, анан ата-энелерди карабай, башка мисалы үчүн медициналык жактардан да жардам берсе, айыл өкмөт деген бар, айыл өкмөттөр мисалы үчүн атайын бир ушуга байланыштуу иш-чараларды уюштуруп берсе, атайын кыздар үчүнчү деген менин ушул максатым, сунушум болот да. Менин оюм боюнча азыр мисалы мен өзүм эле алсам, билим алдым, Кудайга шүгүр. Анан ушундук ток-шоуга келип өзүм оюмду билдирип отурам. Бул эмне үчүн болду деп. Биринчиден бул ата-энем үчүн болду да. Апам менен атам аң сезимин жетип, кызым окуш керек, кызым өзүнө тура билиш керек. Жок дегенде, ооба дегенде, мен муну кыла алам, мен муну каалабай атам деп айта алганын билиш үчүн, аң сезими көтөрүлсүн деп окутту деп ойлойм да. Мен акча алайын или ушундай кылып мага пайда алып келсин деп эмес, кийин өзүнө тура алсын деп окутту деп ошондуп айтат да. Мен ата-энемчи, сен өзүң тура алып, айткың келген сөздү айтып турсаң эле болду депчи. Ошондуп айтат да. Кээинки ата-энелер болсо, көп жаш ата-эне өзү айта албаган сөздү баланы айтканды үйрөтө алабы депчи. Үйрөтө албайт да. 17 жашар кыз. Мен 17 жашар кыз болгондо мен жаш бала элем да. Мен бул проблемалар бар экенин даже билбейт элем. Турмушка чыгышты мен 1 жыл мурун ойлонуп баштадым да. Чыгып мен уже планировать этип, мен өзүм даярмын ошого депчи. Анан кийин мен сунуш берет элем. Турмушка чыктыңар. Бул гормондор каалап турмушка чыгыш керек болуп, ата-эненин каалоосу мененби же муктаждыктанбы же өзүңөрдүн жигитиңерге турмушка чыккыңар келеби, ар кандай акыбалдар болот. Бирок мындай баланы мен каалап атамбы, балага более осознанный подход керек деп ойлойм да. Жок дегенде 1 жылдан кийин төрөйм деп ушундай десе жакшы болот да. Мен өтө категоричный ойлорум бар эле, бирок мына ток-шоудо, тренингде сүйлөшүп, категорично биздин азыр эл кабыл алышы кыйын болуп калат деген үчүн 1 жылда мындай кичине бири-бирине көнүшүп, мен бул бала менен, күйөөм менен жашай аламбы, бул мени түшүнүп атабы ушул жерде депчи, кайненем, кайнатам мен колдоп атабы, ушул жерде мен финансово даярмынбы баламы садикке бергени, ошол эле подгузниктерин алганы депчи. Анан кийин ошондой даяр болсочу, өзү
ичинен дилинен мен ошого толук кандуу мээрим бере аламбы, мен төрөп эле Россияга кетпейинби, азыр же эртең Россияга кете турган болуп атамбы деп ошону 17 жашарлар үйлөнүп алып турмушка Россияга кетип атышат. Бир гана Россия эмес, мигрант болуп атышат, бир сөзү менен айтканда. Анан дагы айтып өткүм келген нерсе бул бала ошол үй бүлөдө төрөлгүсү келеби депчи. Ошону биз өзүбүз деле ойлой бербейбиз. Мен баланы каалап атам, мен апа болгум келди, мен ата болгум келди, же болбосо кайнене кайнатабыз, өзүбүздүн апабыз, өзүнүн атабыз эле мен неберели болгум келди десе, ал бала азыркы условияда сенин условияңда төрөлгүсү келеби депчи. Сен ошол жерде жашагың келеби деп ошо баланы өзүңүн ордуңа коюп көрүп, мындай мындай осознанно подход кылсак жакшы болот тең туура деп ойлойм. Менде бул сиздин сөздөрүңүз тең туура деп ойлойм. Жана биздин жаштарга мен каалайт элем ошо ар бир баскан кадамыбызды жете өлчөп бир кесип Кыргызда бекерден айтылган эмес. Ата-энелерибиз менен кеңешип дагы өзүбүз ойлонуп дагы туура чечим кабыл алсак, мен ойлойм биздин Кыргызстандын келечеги жоголуп кетпейт. Биздин Кыргызстандын келечеги ошо силерге окшогон, бизге окшогон кыйын жаштардын колунда да. Мен ойлойм ар бир кыз келечекте бактылуу болгонго татыктуу. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ошол менен биздин эфирди жыйынтыктасак. Рахмат.